Кадимки вазелинди сулуулук үчүн пайдаланууга болот. Вазелин баасы арзан болгону менен сизди кыйын кырдаалдардан чыгара турган универсалдуу каражат. Аны туура пайдалануу бир гана жакшы натыйжага жеткирет. Үйдөн чач боесоңуз кулак, моюн, чеке сыяктуу боекко урунттуу жерлерге жана колуңузга вазелин сүйкөп алыңыз. Жууп тазалоо жеңил болот. Макияжды оңдоодо да жардамга келет. Кашыңызга өтө узун сызык сызып же туура эмес боеп алганда кебездүү таякчага вазелин сүйкөп туруп кылдаттык менен ашыкчасын сүртүп салуу керек. Көздүн алдына түшүп калган тушты да ушул жол менен тазаласа болот. Эриндериңизге текши кылып вазелин коюп жүрсөңүз, аба ырайынын кандай экенине карабай эриниңиз кесилбей жүрөт. Ошондой эле кечкесин кирпийиңизге тегиз кылып вазелин сүйкөп турсаңыз, жыйынтыгына бат эле күбө болосуз. Туштун бошогон идишине салып алсаңыз, дайыма колдонууга ыңгайлуу болот. Скрабтын да кызматын аткарат. Териңиз абдан назик, кургак жана сезимтал болуп, кадимки скрабты пайдалануу дүүлүгүнү чакырса, сиздин териңиз үчүн вазелин натыйжалуу каражат болуп саналат. Вазелинди камыш кантына аралаштырып колдонуңуз. Аны менен катар атыр себиле турган кулагыңыздын артына, мойнуңузга бир аз вазелин сүйкөп, анан атыр себинсеңиз жыты көпкө чейин сакталат. Сасык тумоодон куткарат. Мурдуңуздан суу куюлуп токтобой, мурдуңуздун айланасы кызарып, ачышып, дүүлүгүп чыкканда вазелинден ошол жерлерге текши сүйкөп алыңыз. Көптөн бери сөйкө тагынбай жүрүп, кулагыңыздын тешиги кичирейип кеткен болсо, вазелин менен майлап коюңуз. Андан кийин сөйкө оңой жана оорутуусуз тагылат. Күйгөн териге да пайдалуу. Күйүктөн кийин териде тырык калып, көпкө чейин айыкпай кыйнайт эмеспи? Андайда жабыркаган аймакка вазелинден сүйкөп койсоңуз, айыгуу убактысы алда канча тездейт. Терини кургоодон сактайт. Голливуд косметологдору жана жылдыздары вазелин терини мыкты нымдандыруучу каражат деп эсептешип, маска катары колдонушат. Ал терини кургоодон сактап, нымдаштырып, жылмакай кылып коет. Таман кол кесилгенде уйк алдында бут менен колдун манжыларына чейин коюу кылып вазелинден сүйкөп, кебезден тигилген колгап жана байпак кийип жатып алыңыз. Түн ичинде вазелин кесилген терини калууна келтирип, жарылган жерлерди айыктырып, терини бекем кылып коет. Кебезди аз өлчөмдөгү вазелинге малып алып, беттеги макияжды тазалоого болот. Эркектер сакалын алгандан кийин вазелинди бальзамдын ордуна колдонсо болот. Ал терини жумшартып, дүүлүккөнүн басат.